Салам айымдар, каналыма кош келиңиздер. Үйдө ичилбей туруп калган айран болсо, дароо эле ушул коржикти балдарга жасап бериңиздер. Аябагандай даамдуу, ошону менен бирге эле жууп, жумшак, бат да дайым болот кыздар. Видеону аягына чейин карап, менен бирге болуңуздар. Аябагандай жумшак болот, анда эмесе кеттик. Эң биринчи бөлмө температурасында турган айраныбызды ушундай кылып салып алабыз. Үстүнө сода салып, жакшылап көбүртүп чалып алабыз. Кыздар, айраныңыздар сөзсүз түрдө жылуу болуш керек. Мынакей. Андан кийин шекер салабыз. Кадимки эле тамакка кошкон суюк май кошобуз. Мынакей, ушу менен аралаштырып алабыз. Андан кийин un салып, үстүнө кичине un көптүргүч разрыхитель салабыз дагы. Жакшылап, венчиктин жардамы менен эле ушундай кылып аралаштырып, же колуңуз менен эле ушундай кылып камыр ийлеп алсаңыз болот. Мынакей. Мынакей, биздин тестабыз даяр болуп калды. Даяр болгон тестаны кыздар 1,5 саатка же 20 минутка кое турсаңыздар, аябагандай жумшак, сонун камыр келип чыгат. Мен дароо эле кириштим. Мынакей. Ушундай кылып жайып алабыз. Өтө жука кылбаңыздар кыздар. Орточо жукалыкта жайсаңыздар болот. Аябагандай жука кылып койсоңуздар, коржиктериңиздер катык болуп калышы мүмкүн. Мынакей, ушундай калыңдыкта жайып алабыз дагы. Үйүңүздөрдө кандай форма бар, ошо менен кесип алсаңыздар болот. Эгерде формаңыз жок болсо, чай ичкен пияла менен деле кесип алсаңыздар сонун болот кыздар. Мынакей. Ашыкча камырды дагы алып коебуз дагы. Листке тизип чыгабыз. Ашып калган камырды зубала тутуп коюп коесуздар. Кийин дагы артынан корждорду бышырсаңыздар болот. Мынакей. Эми коржиктердин үстүн биз жумуртка менен эмес, айран менен ушундай кылып сүйкөп чыгабыз кыздар. Мынакей, эми кызып турган духовкада 15-20 минутада бышып чыгат. Эми кыздар, корждордон ашып калган камырды ушундай кылып жайып алабыз да, каалагандай формада кылып кесип бышырып алсаңыздар болот. Биринчи тестага караганда кичине катыгыраак болуп калышы мүмкүн. Эч капаланбаңыз, балдарыңыздар өтө сүйүнүп, жакшы көрүп жеп алышат. Мынакей, биздин коржиктерибиз бышып чыкты. Жыты деген үйдүн ичин жарып жатат кыздар. Мынакей, жууп, жумшак, аябагандай сонун коржиктер дайым болду кыздар. Мынакей. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр кыздар. Эгерде видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, лайк басып, комментарий жаза кетип, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз, мен кубанычта болуп калам. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.